Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү эфирден жолугушканыма абдан кубанычтамын. Бир топ күндөн кийин мен сиздерге ушул социалдык тармак Facebook'тан түз эфир менен байланышып, ушул биздин Кыргызстандагы адилетсиздиктер, туура эмес иштер боюнча биргеликте түз эфир өткөрөбүз деп убада бергенмин. Бирок ага чейин менин ушул социалдык баракчама Facebook'та ушул жеке каткыр жунума абдан көп суроолор келип, анан комментарийлерди дагы аябай жазып, WhatsApp'тан жазып, тынчымды алып, ушунчалык көптөгөн суроолорду узатып жатат. Сен болсоң азыркы бийликтин туура эмес ишин айтып атасың. Керек болсо сенин ошол Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери эмне жумуш кылып койду? Садыр Жапаров деген Түркменистанга барып Союз менен помидор алып келбедиби? Чек ара маселесин чечип атпайбы? Садыр Жапаров деген ушул уу коргошунду чыгарып бизди коронавирустан куткарып жатпайбы? Деги эле силерге эмне жагат деген жанагындай фейктердин анан кийин мурдунун учунан алысты көрө албаган айрым биздин ушул мекендештердин суроолоруна жооп берип коюуну туура көрүп турам. Урматтуу мекендештер, Садыр Жапаров болобу, Ташиев болобу, же болбосо мейли мындай кимдин атын атасам экен, Кыргызстанда кайсы саясатчы болбосун туура эмес жумуш кылса, аны сөзсүз түрдө бетин айтып чыгабыз. Дал ошол азыр Садыр Жапаровду айга күнгө теңеп лампочкамда олтургандар кечээ биз Жээнбековдун, Атамбаевдин туура эмес кылган иштерин айтып атканда унчукпай ошолорду мактап олтурган. Мойнуңуздарга алыңыздар да. Мына азыр дагы биз туура эмес жумуштарын айтып, наоборот Садыр Жапаровго жардам берип атабыз. Мойнуңарга алгыла да калп эле кошоматтана бербей. Жээнбеков туура эмес иш кылып атканда биз чырылдап, чыркырап, чындыкты айтып чыкканбыз. Ошондо да силер унчукпай кошоматтанып, Жээнбековдун костюм шуму сонун жарашыптыр, самолетто эл менен учту деп мактап жактап отургансыңар. Эмне болду? Жээнбековдун башкаруусунан улам кечээ октябрда башаламандык келип чыкты. Кыргызстан болуп көрбөгөндөй экономикасы артка кетти. Пандемияда ошо миллиардка жакын акчабызды жедирип алдык ошонун бийлигине. Ким жооп берди? Мына карапайым эл эле өлүп атат, кыйналып атат, кордолуп атат. Бийликте отургандар эле жыргап атат. Эми болсо ошолор келип Садыр Жапаровдун бийлигинде өкмөттөр, ошо өкмөттүн курамында министрлер кол тийбестик алып, үй алып, машина алып, жыргап кунап жашай беришет экен. Карапайым эл дагы деле Жээнбековдун убагынан да эки эсе кыйналсаңар кыйналдыңар, эч кандай жакшылык көргөнүңөр жок. Ушул чындыкты чыркырап айтып койгондугубуз үчүн жаман көрүнүп атабызбы? Ошондуктан ошол мен мага келген суроолорго жооп берейин. Болуптур, мейли менден абдан суранып ушинтип атасыздар. Мен Бүтүн Кыргызстан партиясына официалдуу түрдө кошулганыма 2 жыл болуп атат. Ал эми деги эле Адахан Мадумаровду эмне себептен колдоп калганмын? Мадумаров кыргыз элине эмне жакшылык кылды? Деги эле Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы эмне кылды? Ушулар боюнча сиздерге кенен отуруп айтып берейинчи. Мындай шашпай отуруп, чайыңарды ичип, демдеп алыпчы, кофеңерди ичип, шашпай окусаңыздар, мен кенен айтып берейин. Бул бир эле ушул түз эфир менен бүтүп калбайт. Андыктан мен сиздерге ушул баягы өткөндө биздин ушул Москвадагы дейбизби, Айтор ушу чет мамлекетке тараган менин укугум бар, мен мыйзамсыздыктарга макул эмесмин кыймылдары момундай Жаназап деген китеп жазып чыгышты. Бул жерде мигранттын арманы деп тема коюшкан, Жаназап деп. Эмне себептен? Үстүнө деген ишеним, үмүт, келечек деп турат. Биз мигрант болуп кеткендигибиздин өзү бул жандын азабы да. Өзү мигранттын арманы. Кыргызстанды, ата мекенибизди, мамлекетибизди, айылыбызды, сууларыбызды, ушул өзүбүздүн абаны, топурагыбызды сагынганыбыз, ошо кусалангандыгыбыз жандын азабы, урматтуу мекендештер.
ушу мени Кыргызстанда да көрүп жаткан мекендештер көп болсо керек, ошолорго түшүндүрүп айтып жеткирейин деп атам. Мына ошол мигранттардын жазып ушул жерге өздөрүнүн эскерүүсүн жана ошондой эле Адахан Мадумаров баш болгон ушундай бир активдүү мекендештерибиз Кыргызстанга кандай салым кошушкан, эмне эмгек өтөгөн, мына ушулар тууралуу жазып кетишкен. Кеп башынан болсун. Ушул мен азыр сиздерге айтып берейин деп аткандыгым, биздин Баткенден болгон эжекебиз Сулайманова Гүлбара Токтомушова деген эжекебиз, мына сүрөтүн да көрсөтүп коеюн. Ушул эжекебиз айтып атат, 1999 жылдан баштап 2004 жылдарга чейин Казакстан жолунда тонолгон кыргыздар тууралуу өзүнүн башынан өткөн чындыкты айтып берип атат да. Ага Мадумаровдун кандай тиешеси бар дешиңиздер мүмкүн. Ушу Токтомушова Гүлбара эжекебиз Бишкек Москва поездинде тонолгон кыргыздарды Адахан Мадумаров куткаргандыгы тууралуу өзүнүн баянын жазып кеткен. Ушул жерде Мадумаров кантип ошол кыргыздарды куткарган. Эсиңиздерде болсо керек, ошол 95 жылдан баштап кыргыз биздин мекендештерибиз, биздин жарандарыбыз, апаларыбыз дейбизби, аталарыбыз, агаларыбыз аябай коммерция менен алектенип башташкан да. Ошолордун көпчүлүгү Казакстанга тамеки түзүү үчүн кеткен. Көпчүлүгү ушул Орусиядан болобу, Казакстандан болобу, айтор ар жактан ушундай бир товарларды ташып, Кыргызстан менен ушул поезд менен Кыргызстанга каттап, анан Кыргызстандан кайра Орусияга каттап, коммерциялык менен алектенген жарандарыбыздын бири ушул эжекебиз эскерип жатат, Гүлбара эжекебиз. Пенза шаарында эл катары дейт, товар алып барып дейт, Пенза шаарынан Россиядан өндүрүлүп чыгарылган бытовой товарларды ташуучубуз дейт. Бишкектен Москвага менден башка кыргыз жарандары Кытай товарларын ташуучу дейт. Бишкек Москва поезди биздин кошуна Казакстан мамлекети аркылуу транзит болуп өтчү. 2 күн Казакстандын ичинде жүрүп, Россияга кирчүбүз. Бишкектен 2 саатта эле Кыргызстандын Луговая станциясына токтоп, ал жерде Казакстандын чек ара кызматкерлери кирип, биздин паспорттарды текшерип, алып бара жаткан товарларыбызды тытып, сумкаларыбызды жыртып салчу деп атат да. Мына тетеги Бишкектен Пензага чейин кетип аткан кыргыздарды казак милиционерлери товарларын тытып, аларды текшерип, аларга күн көрсөтпөй, алардан дайыма акча талап кылчу экен. Булар көп жолу жылдар бою тонолуп жүрүп, таланып жүрүп, акыры ушул Кыргызстандын ошол мезгилдеги президенти Аскар Акаевка кайрылышат. Ушу Аскар Акаевич, ушул сиздин ушул Кыргызстандын президенти катарында кайрылып атабыз, биз коммерсанттар, бизге жардам бериңиз, биздин жаныбызды койбой казак милиционерлери поездда бизди ушинтип кордоп жатат десе, көңүлүнө да албай, капарына да албай, ошол мезгилдеги биздин ушул жолдо каттап жүргөн коммерсант мигранттарыбызга жардам бербей коет. Ошондо ушул Гүлбара эжекелерибиз баш болгондор бар жогу Адахан Кимсанбаевичке арыз жазып кайрылышат дагы. Адахан Кимсанбаевич өзү ошол кезде ошо тийиштүү органдар менен биргеликте барып ошол мигранттарды куткарып калат. Мына Адахан Мадумаровдун көзөмөлүнөн улам, ошол жылдары коммерцияда алектенип жүргөн биздин мекендештерибиз Казакстандагы поездде тонолбой калат. Кантип? Мына бул жерде дагы окуп берип коеюн сиздерге. Бишкектеги Киевский менен Белинскийде кесилишкен Асаба гезитинин редактору Раматылык Эшимканов кат менен кайрылдык дейт Эшимкановго. Ал киши бизден кат менен таанышып чыгып, катыбызды Адахан Мадумаровго тапшырарын айтты. Бизге чейин Адахан Мадумаров Казакстандагы тамекиге барып, кул болуп калган кыргызстандык жарандарды кулчулуктан алып келгенин айтып берди. Ошол мезгилде Адахан Мадумаров ким болуп иштегенин унутуп деле калдым.
Биздин кат Адахан Мадумаровдун колуна тийиши менен бизге телефон чалышты. Эшимканов шаршемби күнү поездге чыккыла, Мадумаров баш болгон комиссия мүчөлөрү силердин катыңар боюнча жөнөштү. Чыккыла деп айтары менен биз да чыктык. Адахан Мадумаров жана комиссиялар 9-вагонго отурушуп, Жайсан станциясына чейин барып, болгон окуяны өз көздөрү менен көрүшүп, Казакстандын тийиштүү жерине кайрылып, Казакстандагы бизге болгон кыйноолорду ошол кездеги президент Акаев чече албаган маселени Мадумаров бир жумада чечип берген. Поездде жүргөн жүргүнчүлөрдүн кыйноолорун, тоноолорун токтотуп берген. Ушундай чечкиндүү, ушундай дипломатиялык жол менен сүйлөшкөн Мадумаровго бүгүнкү күнгө чейин кулчулуктан бошотулган адамдар, поездде жүргөн жарандарыбыз ыраазычылыктарын айтып бүтө албайбыз. Аллах өмүр берсин, эч качан оорубасын, кыргыз элибизге болгон жардамы улана берсин дейт. Урматтуу мекендештер, Гүлбара эжекебиз эскерип кеткендей эле, мен Адахан Мадумаровдун ушул саясатта деги эле ушул кыргыз саясатына келгенден бери бир да саясатчы жасай албаган, ушул кылган кызматына тан берип, ушул Мадумаровдой эр азаматтар Кыргызстандын ушу башына келип, жетекчи болуп, кыргыз элибизди азыркы болуп жаткан караандай ушундай бир баледен куткарып калсын деп колдоп жаткандыгымдын бирден бир себеби ушунда. Гүлбара эжебиз эскерткендей, биздин 10 миңдеген кыргыз боордошторубуз Казакстанга барып, Тамекеде ошол жерде уйгурлардын колунда кулчулукта калганын жакшы билесиздер. Билбегендер да бар, тилекке каршы мына ошолорго эскертип айтып кетип атам. Мына ошолорду барып, жеринен кабар алып, тоокканада, малканада калып, ошол жерде төрөп, ошол жерде кыйналып жүргөн биздин кыргыздарды барып Адахан Мадумаров куткарып келген. Аны видеолорун дагы көрүп, ошолор боюнча кабар алсаңыздар болот. Мына ошол 10 миңдеген кыргыздарды кулчулуктан куткарып келип, ошол эле учурда мына 1999-2000 жылдардан тарта 2004 жылга чейин кордолгон биздин кыргыздарды, ушул поездде тонолуп жүргөн кыргыздардын маселесин чечип, ошолорго бир мындай жакшы мүмкүнчүлүк алып берип койгон Мадумаровду кылган эмгегин билбеген эл экенбиз да, тилекке каршычы. Ошондуктан дагы мен Мадумаровдун көптөгөн эмгектерин билбейсиздер. Ошол тууралуу мындан кийин Адахан Мадумаров эмне иш кылган, эмне себептен биз бүтүн Кыргызстандын мүчөлөрү деги эле мына жаштар, Мадумаровдун тарапташтары аны колдоп жатабыз, эмне кылган кызмат үчүн деген суроолорго жооп берүүнү туура көрүп турам. Ошондой эле сиздерге дагы бир айтып кетчү нерсе, каркыра маселеси боюнча дагы сиздерге бир кененирээк айтып кетем. Ал эми мына Кыргызстанга ошол Тамеки заводу Казакстанга курулган, Филипп Моррис курган, компания курган, ошол Казакстанда Тамек завод бизге курулса болобу эле. Эмне себептен Өзбекстанга курулган ДУ компаниясы курган заводдор бизге курулган эмес? Эмне себептен Тамек заводдор бизге курулган эмес? Мына ошолор боюнча бар жогун Адахан Мадумаров айтып, бар жогуна ушул чындыкты чыркырап жеткире албай келет, тилекке каршы. Мен сиздерден суранарым, ушул түз эфирди максималдуу бөлүшүп, биздин элибизге, Кыргызстан мекендештерибизге чындыкты жеткирип коюңуздарды суранам. Урматтуу мекендештер, 3 күндүк жанагындай ырылар чыкса, бир маанисиз, барксыз, баасыз ушундай бир видеолор чыкса, ошону миллиондоп көрөбүз дагы, бирок маанилүү эскерүүлөрдү, ошол документалдуу баяндарды эмнеге ошол көп көрбөйбүз, эмнеге бөлүшпөйбүз, эмнеге ошолорго жакты белгисин баспайбыз? Тилекке каршы бар жогубуз урду сокту деп аферисттерге, чылгый жалганчыларга ишенип үйрөнүп калыптырбыз да. Бирок жалганчыларга ишенгендигибиз бизди жакшы күнгө жеткирбей атат го. Качан ушул нерсени туура түшүнөбүз? Ошондой бул жаназак китеби электрондук версиясын дейбизби же болбосо Москва шаарында ушу алып окуйт элем дегендер болсо, менин жеке кат куржунумду кайрылсаңыздар болот. Ушул жерде бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын мүчөлөрү, деги эле партиянын лидери Адахан Мадумаров эмне жумуш кылгандыгы тууралуу сиздерге кенен кесир айтып беребиз. Дагы айтайын дегеним эсимден чыгып кетиптир. Мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, Орусия шаарында Кыргызстандан алган дипломубуз менен
аттестатыбыз менен жумушка кирсек болот. Ошол аттестатыбыз менен жогорку окуу жайга тапшырсак болот. Ошол мүмкүнчүлүктү бизге ким түзүп берген? Жана күнү таможенный союз менен Евразестин айырмасын айырмалай албаган бир өзбекстандык кыргыз ушунчалык таң калдым. Бир дөдөй дейбиз да, ошол бир дөдөй Евразес менен ошол таможенный союзду айырмалай албай Адахан Мадумаров калп айтып атат деп чыгыптыр. Мадумаров менен Фратковдун ортосундагы сүйлөшүүлөрдөн улам коюлган келип чыккан келишимдин артынан биз азыр Орусияда өзүбүздүн диплом менен ишке кире алабыз, айлык ала алабыз, жогорку окуу жайга өтө алабыз. Эч кандай кайра тапшыруу деген, кайра ошол документацияга жүгүрүү деген нерселер жок. Келиңиздер, мен сиздерге ушул маалыматты тактоо иретинде көрсөтүп коеюн. Мына 2005 жылы 29 сентябрда жазып атат. Кыргызстандык адистердин Орусияда ишке орношуусу жеңилдетилди. Кыргызстандагы жогорку жана орто окуу жайларын бүтүргөн атуулдар эч кандай кошумча текшерүүдөн өтпөстөн эле Орусияга барып ишке орноша алат. Мындай макулдашууга 27 сентябрда Тажикстанда өткөн Евразия экономикалык кызматташтык уюмунун өткөн башчыларынын жыйынынын алкагында Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Фратков менен Кыргызстандын вице-премьер-министринин милдетин аткаруучу Адахан Мадумаров кол койду деп айтып жатат. Урматтуу мекендештер, көрдүңүздөрбү? Бул сүйлөшүү кандай болгон? Феликс Куловдун эскерүүсү бар. Тажикстанда дүйшөмбүдө Фратков менен олтурганда келиңиз ошол биздин жанагы Кыргызстан жарандарына мүмкүнчүлүктү бериңиз деп айтор ошол баягы өнөр алды кызыл тил дейт. Адахан Мадумаровдун көптү билгени, тажрыйбалуусу көп экендиги, анын акылдуу экендигинен улам Фратков менен биргеликте ушул келишимге кол коюшуп, азыр биз кыргыз жарандары абдан чоң мүмкүнчүлүктөргө ээ болдук. Анын кандай пайдасы тийип атат? Мына бизде бир Асылкан Төлөнбаева деген эжекебиз бар. Ошонун мен өзүмдүн көзүм менен көргөн, өзүмдүн жашоомдо ушул жакшылыгын көргөн адамдардын атын айтып берип атам да. Кызы Кыргызстанда ушул медицина тармагында окуу жайын бүтүп келип, ушул жерде азыр иштеп атат. 100 миңден ашык акча айлык алат. Ушул эжекебиз айтат да, ошо Мадумаровдун ушул келишимге кол коюусунан улам менин кызым азыр ушул керектүү адис болуп Орусияда жакшы айлык алып атат депчи. Ошондон бери мына кыргыз жарандары кыргыз көйлөгү менен, айдоочулук көйлөгү менен такси кызматын колдонуп айдап жүрүшөт. Аны көпчүлүк айтып атышат, таможенный союздан бери биздин кыргыз көйлөгүн айдап жүрүшөт деп. Андай эмес. Ага чейин эле мүмкүнчүлүк болгон, ага чейин эле айдап жүрүшкөн. Мына ошону билбей Мадумаровду жамандашып, кыргыз элине ушундай бир кайсы бийлик келбесин жамандап, Мадумаров эч нерсе иш кылган эмес, тилинен эле чаң чыгат, эмне кызмат кылып койгон деген нерселерди эле айтып, силердин башыңарды айландырып, Мадумаровдун учурда кезинде чырылдап айткан чындыгын көтөрө албай, уккусу келбей, анын сатылбаган, соодалашпаган эч бир адамга ыңгайлуу эмес мүнөзүн айынан жаман көрөсүңөр да. Эч ким барып алып Адахан Мадумаров менен соодалаша албайт да, мага мына кызматты бересиң, мен сени ушул үчүн колдойм, же болбосо мен партияңа муун чанчы тизмеге коесуң деп мындай жалган сезимдер менен өзүнүн жеке кызыкчылыгы же тааныш билиштеринин, бизнесинин кызыкчылыгы үчүн мен Мадумаров менен соодалашууга бара албагандарга Мадумаров ар дайым жаман киши. Анткени андай кызыкчылыгы бар экендигин түшүнүп калат. Ал эми бизге окшогон мейли ким болсо ошол болсун, бирок идея алдыга жылсын. Мамлекеттим, Кыргызстаным, өлкөм, элим деген чыныгы ушундай мамлекетти, эли жерин сүйгөн адамдар гана Мадумаров менен иштеше алат. Мына ошону качан түшүнүп жетебиз? Элестеткиле, азыр ушул такси тармагында болобу, же болбосо мына диплом менен жумушка орношуп аткандар болобу, айтор азыр
Кыргызстанда стоматологияны бүтүп келип алып, бул жерден лицензия алып алып, болуп көрбөгөндөй пайдасын көрүп аткандар. Бул мүмкүнчүлүктү бизге ким алып берген? Кандай жол менен биз ушул мүмкүнчүлүктөргө жеттик деген кичине акылга алчап суроо узатып, ыраазычылык билдирип койсоңуздар жакшы болот эле да. Урматтуу мекендештер, бул Мадумаровдун болгон 3 эле кызматын айтып кеттим сиздерге. Сиздер билбеген абдан көп кыргыз элине жазган мыйзамдары, кылган кызматтары бар. Мен сиздерге жалпак тилде сиздерге жете тургандай кылып дагы да айта берем. Андыктан ушул менин ушул түз эфиримди максималдуу бөлүшүп кетиңиздерди суранат элем. Анткени өзүңүздөр ар дайым кызыгып сурайсыздар да. Силер эмне жумуш кылдыңар, Мадумаров эмне жумуш кылган деп. Ал эми Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын мүчөлөрү, партия дегеле менин укугум бар, мен макул эмесмин, кыймылдары эмне жумуш кылгандыгын мен кийинки эфирлеримде айтам. Бүгүн ошол эфирлеримдин биринчи бөлүгү дейбизби, биринчи сериясы дейбизби, Айтор ушуну менен мен эфирди токтотом. Буюрса эртең кечирээк экинчи бөлүгү сиздерге жарыялайм. Мадумаровдун кыргыз элине кылган 3 кызматын, 10 миңдеген кыргыздарды кулчулуктан куткарып келгени, коммерсанттардын Казакстанда ошол казак милициясына таланып тонолуп ошол жерде кордолгондорду куткаргандыгы, жана ошондой эле Фратков менен баягы келишимге кол коюп, биздин кыргыз адистерин, кыргыз жарандарынын диплому Орусия шаарында ушундай бир чоң пайдасын тийгизип аткандыгына себепкер болгон Мадумаров экендигин 3 эле кылган кызматын айттым. Элестетиңиздер, ушундай кызматты ким кылды эле бизге? Мен эртең дагы сиздерди абдан таң калтыра турган ушул көптөгөн фактыларды айтам. Андыктан сак саламатта болуңуздар. Дагы эфирден көрүшкөнчө сиздерге ийгилик жана аманчылык тилейм. Сөзсүз түрдө видеону бөлүшкөндү унутпаңыздар. Дагы абдан суранып кеттим сиздерге. Ушул видеону көптөгөн социалдык тармактарга, Одноклассники дейбизби, Instagram дейбизби, Айтор жалпы кыргыз элине таратып бериңиздерди өтүнөт элем. Саламат болуңуздар.